Audio Jungle. 2018 jыл 9 май. Бардығыңыздарды жеңіш майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. 33 суроо 3 мүнөт рубрикасыдагы жеңиштин күнүндө ушундай сонун майрамда өз ишин алдыны көздөй улантат. Кызматыңыздарда мен Мира Абдылдаева, саламатсыздарбы? Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз белгилүү мушкер, кыргыз желеген бийиктерге желбиреткен Ринат Саякбаев болмокчу. Андыктан эч кайда алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда. Саламатсызбы? Бүгүнкү сиздин дагы 9 май майрамыңыз менен куттуктайбыз. Алгач эл менен амандашып алыңыз. Бирге болсун. Силерди дагы куттуктайм 9 май майрамыңыз менен. Ринат, мен сизге 33 суроо 3 мүнөт рубрикасынын шартын түшүндүрүп өтөйүн. Мен сизге өзгөчө 33 суроо даярдап келгенмин. Ал эми сизде 3 мүнөт убактыңыз бар. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп берүүгө жетишпей калсаңыз, мурунку конок калтырган тапшырманы аткарасыз. Даярсызбы? Даярбыз. Анда сиз да даяр болсоңуз, биз да даярбыз. Баштадык. Беттешке аз гана күндөр калды. Биз ишенебиз, сиз мыкты деңгээлде даярдандыңыз деп. Андай болсо биздин 33 суроого дагы даяр болуңуз. Баштадык анда. Мен үйлөнүүдөн корком, себеби Жашмын. спортту таштоонун бир гана жолу бар, ал жол Убакыт караганда эле иште болсо, азыр эч ким иштебейт. Ринат деген ысымдын артыкчылыгы. Ринаттын Өзү артыкчылыгы. өзүн Эстен кеткис, жолугушуум. жаш кезде болгон. Жаш кез болгон. Бакыт деп балаган нерсеңиз Эми тутушун эле беттеш болуп жаткан учурда эс алыш керек. акыркы болгон беттеш тууралуу айтсаңыз. Жакшы өттү. Кыргызстан мен үчүн Бекен? кийинки суроолор боек колдонуп көрдүңүз беле? Жок. Мен сизди сүйүп калдым десем, эмне дейсиз? Жургайм дер. Көчөдө таанып калган учурлар болгонбу? Көп эле. Спортту эки сөз менен жамандап бериңиз. Эки сөз менен спортту жамандаган болбойт го. Эч жаман нерсеси жок го. Жеңилип калган учурда ыйлагансызбы? Болгон. Допинг колдонуп көрдүңүз беле? Жок. Үйлөнүүгө даярсызбы? Болсо моралдыкпы же материалдыкпы? Убакыт жашты эле. Руслан Кыдырмышев сиз үчүн ким? Байкем? Кийинкиси ооба жок. Эртең менен туруудан зарканасызбы? Жок. Кыздарга көчөдөн тийишкенсизби? Жаш кезде. Мамасалиев менен беттешүүгө даярсызбы? Салмак тура бир эмес да, бир салмак эмес. 33 суроо жактыбы? Жакты. Съемкага даярсызбы? Даярбыз. Ырдай аласызбы? Жок. Спортту 30 жашта таштайсызбы? Бурганды көрөбүз. Эркесизби? Жок. Кийинкиси мектеп суроолор. 90 жаштагы чал кемпирин жакшы көрүү үчүн эмне кылуу керек? Бактылуу жашаш керек. Көз айнек тагынуу керек экен, жакшы көрүү үчүнчү. Кайсы жолдон басууга болбойт? Эмеден? Жолдон? Маштайдан жолдон да турабы? Бул деген саманчынын жолунан басууга болбойт. Эшектин эмнеси адал? Эмнеси адал? Бул деген тура эмес, ойлобоңуз, күчү адал экен. Дары баткактардын канча түрү бар? Ал жагы билбейт экен. Билбейсиз, Бул 4 түрү бар. Белоруссиянын борбор шаары. Минск. Кыргызстанда канча облус бар? 7. Туура. Герб качан кабыл алынган? 1900. 90 канча? 1992 ушундай. 1994 жылы. Ооба. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз Ринат. Сиз 3 мүнөт ичинде 32 суроого жетиштиңиз, демек сиз утулдуңуз. Мынакей ушундай өзгөчө жооптор болду. Негедир мага 33 суроонун ичинен ушул эфир аябай жакты. Себеби сиздин күлгөнүңүз эле өзүнчө бир укмуштуу да экен. Мен ишенем, бардыгы мыкты деген комментарий калтырышат деп. Алгач биз мурунку коногубуз калтырган тапшырманы көрөлү дагы. Кийин ал тапшырманы Ринат аткарып берсин.
Кийинки конок бул спорттук көнүгүүнү жасап туруп, ошол жасап жаткан учурда жаңыл матчты токтобостон айтыш керек. Ринат, даярсызбы? Бүгүн сизден азыр машыгып жатып, эмнени айтып бересиз? Жаңыл матч айтып бересизби? Макул. Баштадык. Анда мен бир жаңыл матч айтайын, жайыраак эле, ошону кайталап бериңиз. Ак чайнекте көк капкак, көк чайнекте ак капкак. Кеттик. Бат-баттан, Ак чайнекте көп капкап. Көк чайнекте ак капкап. Көк чайнекте ак капкап. Көк чайнекте ак капкап. Туралы? Ак чайнекте көк капкак, көк чайнекте ак капкак. ак чайнекте көк капкап, капкак. Көк чайнекте ак капкап. Капкап. Табысы. Ак чайнекте көп капкап. Көк чайнекте ак капкап. Мынакей, биз бүгүн Ринатты канча жылдан бери, тагыраагы мектеп убагынан бери айт элек жаңыл матчты айттырдык. Ал эми Ринат, биздин кийинки коногубузга кандай тапшырма алып турасыз? Кийинки конокко Мырза келсин, мырза келсин, келсе утулуп калсам, сулуулук салонуна барып боёнсун да, боёп берсе өзү боемойт да, бирөө боёсун. Бирөөнү боёнтуш керек. Бирөө боёш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей ушундай сонун тапшырма калды. Биз ишенебиз, кийинки конокко дагы тапшырманы аткартууга даярбыз. Андыктан биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону жакшылыктарда көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.